Биз буга чейин жаңы транспорт түрүнө салымыңарды кошкула деп элден 10 жылдан ашык убакыттан бери акча жыйнап келе жаткан Skyway компаниясы тууралуу иликтөө жарыялаганбыз. Бул иликтөөдө биз бул компаниянын ишмердүүлүгү каржы пирамидасы экенин далилдегенбиз. Иликтөө чыккандан кийин бул компанияга мен дагы, атам, апам, эжем, айтор жакындарым акча салган эле деп бизге кайрылгандардын аягы үзүлбөй жатат. Тилекке каршы арасында жылдар бою акчасын күтүп жүрүп, ооруга чалдыгып, бул дүйнөдөн өтүп кеткендер дагы бар. Бул чыгарылышта Media Hub иликтөө чыккандан кийин бизге байланышкан, окуясын айтып берген, бул компанияга акча салгандардын үнүн беребиз. Бизден ошо Skyway'ден жабыркаган атам бар. Атам жалпысынан 2022 жылдан бери бул фирмага баягы акча салып келатат. Ар кандай салып атат, кээде 50 000, кээде 100 000 салып атат, кээде $500 деп калат. Анан бул Skyway'ге акча салып атканда баягы кээде баягы офисине барып салат экен, Патила деген эженин колуна берем деп калат. Анан личный кабинет ачылган, көрсөтүп калат, 303-түгүнбү ушундайым бар. Мынада акция болуп атат деп, бул баягы каржы пирамидасы экени билинип турат. Мынада акция болуп атат экен, 45 000 салышым керек, мынада мынанча салышым керек деп ошо 2022 жылдан бери салып атат. Жалпы жонунан бир $8 000 салып койду. Бул Skyway фирмасына барып калышы ошо Бишкекте Сокулукта турабыз. Сокулукта үй бар. Ошол жерде турабыз. Ошол жерден соседибиз Абулкасым деген соседибиз бар. Ошол аркылуу барган. Ол деле жакшы эле салса керек деп ойлойм мен. Дагы деле баягы Skyway'дин эмесинен чыкпайт да. Анан Skyway'дин баягы алдаганда булар баягы $1 $100 кылып беребиз дейт экен. $1000 салсаң $100 000 аласың. Ушундай эме афералар да. Акчаны баягы өтө баягы көбөйтүп айтканга ишенип уже учуп калганда, анан атам өзү негизинен алганда Кыргызстандан чекеге чыга элек. Анан азыр сүйлөсө баягы Улуу Британия бар. Улуу Британияда биздин заводубуз бар, жерлерибиз бар дейт. Ушундай курулуп атат, легалдуу деп башта ушуну Белоруссияда деп айтчу эле. Азыр уже Улуу Британия деп сүйлөп калыптыр. Анан Кыргызстанда баягы мыйзамдуу десем Кыргызстанда жок дейт. Фирма эч жерден баягы каттоодон өтпөгөн, эч кандай баягы немеси жок, документи. Анан ошентсе деле баягы акча салып, биз баягы каршылыгынга карабай акча салып, даже кредит алып салып атат. Үйдө эми жылкы бар, айылда. Мен өзгөндөн, Ош областы Өзгөн району Жалпакташ айылынан болом. Ошол жерде баягы айылда ушу мал кармайбыз, ошо малдардан деле сатып салып атат. Анан эч бир мындай чеги жок да. Аркага баягындай азыр мисалы сиздин иликтөөңүз чыкты. Иликтөөңүз чыкканда баягы 1-2 күн ооруп, больницага барып, кичине лечение алып, дагынам эле баягы акча салып атат да, дагында эле салып атат. Азыр ошо Бишкекте эч баягы акча салгандан аркага кайтпайт. Ушунчалык баягы психологдор болобу алдап коет окшойт. Анан ушул жерден айтып кетет элем, күч органдарына, прокуратурага, МВДга, улуттук коопсуздук эмелерине, органдарына кайрылат элем. Ушуга окшогон азыр Кыргызстанда фирмалар өтө көбөйүп кетиптир. Ошолорду баягы азыр мына иликтөө чыкты, сразу мындай камаса болбойбу дейм да. Иликтөө чыккандан кийин баягы атам экөөбүздүн мамилебиз кичине солгундады. Атам азыр капа болуп жүрөт мага. Сен ошолорго жардам берип атасың дегендей кылып. Мына Кыргызстандын ичиндеги мите курт болуп атат азыр. Карасаң жалаң эле бүт пенсионерлер. Олор дагы баягы өздөрүнүн эле акчасын салбастан мына бизге окшогон балдардын акчасын салып атат. Мен билгенден эле менин жакын адамдарыман 4 адам бар. Бирөөсү тай жеңем болот, бирөөсү атам, анан атам ошол апамдын атынан дагы салып койгон баягы акчачы. $1500 ушундай салса керек. Баягындай личный кабинет ачтыртып, бирок апам өзү билбейт. Анан абам бар.
бир тууган алам. Ого да бир $1.500 же $2-3 миң арақ берагында акча салган. Абам менен сүйлөшсөм ол дагы жолотпойт. Анан дагы бир алысыраак туугандарыбыз бар. Мен билгенден ошо 4-5 таанышым чыгып атат. Анан соседибизди кошсок 6 таанышым уже. 2024-жылы бизге акча тиет. Көрөсүң, мен $4.000, $5.000 айлык алам. Силер баягы алдыңардагы 1 метр гана жерди көрөсүңөр да ушинтип. Атам ошентип бизге айтат да дагы делечи. Ушинтип айтты. Анан 2024 келди. 24 акчасы дагы тийди. Акчадан дагы кабар жок, эчтекеден кабар жок. Бирок дагы деле акча салып атат. Анан ата ушул фирмаңыз ушундай бир афера болуп атат деп ушу башталгандан бери айтабыз. Эч баягы мындайча айтканда бизди жат адамдай эле көрөт. Дагы деле ошондой көрүп атат. Сиз азыр жарнама көрөсүз, ачууланбай, жинденбей, видеону түрдүрбөй, аягына чейин көрүңүз. Себеби дегенде биз дагы айлык алып, жан багышыбыз керек. Мен сиздерге азыр дүйнөгө саякат уюштурган Манас Travel компаниясы тууралуу айтып бергим келип жатат. Бул компания бүгүнкү күнгө чейин 2500дөн ашык адамды чет өлкөгө саякаттатырып келиптир. Анын ичинде Түркия, Египет, Дубай, Вьетнам, Таиланд өңдүү өлкөлөргө алып барып жүрөт экен. Баса сиз Орусиянын дагы бардык шаарларынан дүйнө жүзүнө саякаттап келсеңиз болот. Сиз Ташкентте болосузбу, Алматыда болосузбу, айтор кайсы жерде болбоңуз, Манас Travel сизге саякатты уюштуруп берет. Ал үчүн мына төмөндөгү номерлерге байланышыңыз. Подружкам семьясына, полный семьясына акча алып берген да. Анан мен чогуу иштеп жүрүп, Москвада жүрүп, мен да азыртканда салып эле, мен мындайларга вообще ишенбейм десем, кийин 2025-жылы буюрса дивиденд аласың, акча аласың, же бир акцияң сатып туруп үй аласың деген да. Аны азгытып, мен мындай кайсы убакта алданып калгам билбейм, бирок 10 миңден бир жылга салгам. Анан 5 айга 10 миңден салгам да. Группада деле айтат да, мындай акция келди, мындай батыраак болгула, минткиле, тияк ар нерсени айтышат да. Мен ондой нерседен группадан чыкпай эле жүрөм пока. Качан дивиденд чыгат экен депчи. Бир акцияны сатсаң үй аласың деп ошенткенде мен кантип алданып калганымды билбейм, бирок буга ишенбейм мен делечи. Азыр өзүм ушунча акчаны салып алып деле ичим ачышып отурат, азыр билбейм. Москвада дагы көп, бирок Москвада дагы аябай акча салып, Skyway боюнчачы. Менин лично өзүмдүн караштымы жалабаттан эч ким жок мендечи, потому что мен деле айтты, тааныштарым тыксапчы айтты, потому что мен өзүмдө результат болбосо башка бирөөгө мен айта албайм да, туурабы? Аны да каалабайм да, алданып калыш үчүнчү. Кызылкияда в данный момент ошолор иштеп атат азырчы. До сих порчу. Ошто иштеп атат, Skyway, Кызылкия, Ноокат, Баткен полный. А сиз Москвада эмне иш кылып жүрдүңүз эле же, эмне акчаңыз эле алып? Мен Москвада квартира убурка жыйнадым, ал жерден повар болуп иштедим, офистерде уборкада иштедим, магазинде продавец болуп иштедим. 17 жыл жүрдүм да, кыскасы. 3 балам бар, күйөөк жок, күйөөм каза болуп калган. Айтат да, Skyway боюнча жаман неме айткан эмелерди акциясын ала албайт деп коркутуп атат. Мен ошол мага айткан 2025-жылы дивиденд чыгат, акча келет, акча түшүп турат деген да. Мен ошол нерсе өткөндөн бир эки айтканымда болот, буюрса күздө башталат, кышта башталат деп атат, жазда башталат деди, азыр уже күз эле келип калды уже. Мен үмүтүм ошо салган акчамы алыш ошол. Сиз жана жарнама көрбөдүңүзбү? Мына ошондой сизде дагы Медиа Хабка жарнамаңыз бар болсо, анда менин кесиптешиме байланышыңыз, ал сизге шарттарын түшүндүрүп, суроолоруңузга жооп берет. Менин эжем бул сетти 2015-жылы жазылган. Анан кийин сиңдилерим жазган, эжелерим жазган, ошентип ал өзү вообще сетевик болчу. Бишкектеги тааныштар аркылуу, ошол Ошто тааныштар аркылуу жазылган да. Анан 2015-жылдан ошол 17-жылы каза болуп калды. Ошол 2 жылдын ичинде эле ошол $125,000 салган да. Буларга ошондой обещание айтышкан, ал аркылуу жүрө турган транспорт болот, андай безопасно, экологично, чистый болот депчи, ошондойлорду айтылган да. Анан эжем ошол эмесинде буларга алар обещать эткен,
просто 2020 жылы ошондой болот деген да. Эми каза болуп калды. Эми 2017 жылы ошо рак илдетине кабылып анан каза болуп калды да. Кийин каза болуп калгандан кийин ошо сетевиктердин шериктери айткан, ошо эме кылып алып беребиз, ошондон кийин деле өзүнүн балдарын өткөрүп беребиз деген сөз болгон да. Эме кылган жокпуз, бирок алып берген да жок, башка ошо личный кабинетине кирип алсаң болот деген, анан личный кабинетин да билбейбиз да. Анын кандай киришкен, кандай болгон, ошол убакытка чейинчи. Ошо биз азыркы убакытка чейин деле ишенип жүрөбүз да, ошо берет, кайтарып берет депчи. Эми кайтарып берет эмес, ошол нерсе ишке ашып калса, биз жанагы эмне деп коет эле, акционер болуп эсептелип калабызбы, может ошол акчаны береби деген үмүттө деле жүрөт да. Мамам ошондой үмүттө жүрөт. Бул жерде ошо өзүнүн сиңдилерин, өзүнүн туугандарын, тааныштарын, жакшы тааныштарын жаздырган да, бүт баарыначы. Бирок ал жерде айтылган 2020-жылы деген да. 2020-жылдан бери мына 5 жыл өттү, эжем жазылганына 10 жыл өттүр. Бир дагы мындай неме жок да, мага сиздин эмеңизден көрүп калып, ошондон анан айтып турам да, мен дачы, значит, бул жалган экен. Кийин уже ишенбей калдым, жалган экен. Даже мындай эме кылып деле, чалып деле айтышкан жок, сурашкан жок да. Может, Кыргызстан башка мамлекетти жөн эле багып атабы же бир эле адамды багып атабы деген деле эме да. Эч кандай мындай караңгы эле эме болгондо мен ошо ишенип калдым да, сиздин эмеңизди көргөндөн кийинчи. Алдап коюптур депчи. Анан еще дагы тажим өтүп кеткенден мага ошол сетевиктерден бир эже келген да. Сен $1000 төлөсөң дейт, биз ошонун налогун төлөп сенин акчаңды алып берели деп келишкен да. Деди эле, мен анан айттым, эже, ошол жерге төлөнгөн акчадан ала бергиле, каалашыңарчы дедим. Мага ошол акчанын калганын бергиле, $1000 алып алып деп ошентип айткам да. Мен кайсы $1000 төлөйүн? Ал же менин карызым болбогон деген депчи. Эжем өлгөндөн кийин көп карыздарын төлөдүк да биз. Почти карыздарын бардым төлөп, мына төлөп бүткөнүмө 1 жыл болуп элек да. 10 ай, 9 ай болуп калды да. Ошончу жылдан бери карыз төлөдүм. Ушул карыз үчүн деле мен мисалы жолдошум менен ажырашып кеткем. Сен ошол аркылуу төлөп жүрө депчи. Ал Бишкекке кетип калдым, мен калдым балдарым менен бул жакта. Биз Скайвейдин ишмердүүлүгүн ачык булактардан топтогон фактыларга таянып иликтеп бердик. Эми алдыда бул компаниянын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берүү бул укук коргоо органдарынын иши. Сиз Медиа Хабты көрдүңүз, бизди жоготуп албаш үчүн каналга катталыңыз. Алдыда дагы башка кайсы компанияны иликтейли, комментарийге кенен жазыңыз. Жакшы туруңуз.